Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa taala çeksiz maqtalar bolsun. Peygamberimiz aleyhisselamga Allah'tın salamı jana salavattары bolsun. Assalamu aleykum. Hurmattуу musulman bir tuğandar. Biz azırkı учурда көп нерсени угабыз жана анын маанисине маани бербейбиз. Ошондуктан туугандар, келиңиздер, мен сиздерге бир азанды уктурайын, сиздер эң кооз турайын жана маанисин бир аз болсо да сиздерге түшүндүрүп айтып берейин. Мен айтат элем, бул азанды Allahu Ekber. укпаңыздар. Бул дүйнөдөгү эң жаман азан деп айтат элем. Себеби ал нерселерге көп нерселер кошулган, көп нерселер киритилген да. Анда эмесе أشهد баштайбыз. أن علي ولي الله. Бул жерде болсо ашхаду анна Мухаммадар Расулуллах деген ордуна ашхаду алла алиюл алим. Бул жерде Аллахтан башка Кудай жок жана ал Али пайгамбар деп айтып атат да, анын расулу деп айтып атат. Бул нерселер шиялардан чыккан. Шиялар кандай адамдар билесиздерби? Абу Бакр Сыдыкты жана Умар разияллаху анху жана Усман разияллаху анху Айша небезерге наалат айткан да буларчы. Ошондой. Шиялар бул сахабаларды такыр жактырган эмес. Жана Алини шиялар Кудай деп эсептешет. Ошондуктан ошол азанга ошо Алини кошушкан. Али разияллаху анхучу. Бирок Али эч качан пайгамбар эмес. Ал сахаба. Биздин пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам. Дагы азандын бир жерине көңүл бурсаңыздар. حي على خير العمل. Бул жерде болсо хайя аля хайрул амал деп атат. Жакшылыктарга чакырам, келгиле деп атат. Бул жерде шиялар бидат. Бир нерсени кошушкан азангачы. Бул нерсе такыр болбойт. Себеби пайгамбарыбыз алейхиссалам айткан, динге бирдеге кошкон адам бул бидат. Бул такыр болбойт. Өтө чоң күнөөлөрдөн болот. Ошондуктан мусулман бир туугандар, мен сиздерге айтат элем, ушул азанды укпаңыздар деп. Жана башкаларга дагы ушул азанды укпаңыздар, маанисин караңыздар деп жеткирип коюңуздар, мен айтат элем. Иншаллах. Себеби азыр ар кандай нерселер чыгып кеткен. Биз көпчүлүгүбүз араб тилинде же башка нерсени билбегендиктен биз угуп эле кетип атабыз да, мындай обонуна же башка нерсесине карап. Бирок такыр болбойт булчу. Ошондуктан мусулман бир туугандар, келиңиздер, мындай нерселерди укпайлы. Бул шиялар өтө жаман адамдар. Бул алымдар өздөрү чогулушуп айткан, бул капыр жамаат деп айтышкан да. Шиялар мусулманды өтө жаман көрүшөт. Жана пайгамбарыбызды өтө жаман көрүшөт. Астагфираллах. Жана Аллах Тааланын периштеси Жабраил алейхиссаламды наалаттаган буларчы. Ошондуктан бул азандан укпашка аракет кылайлы. Ассаламу алейкум.